Аты жөнүм тааныштырып кетсем, Мураталиева Айзада Имамадиевна, Талас областына караштуу Манас районунун Кайыңды айылынан болобуз. Башында биз бул кооператив жөнүндө билбедик. Башында жер истедим, участок истеп, ошо участок истесек, ал участок мемлекетинде акчабыз жетпеди. Кызыл китеби барларга акчабыз жетпей, анан ошол убакта мен өзүм курбу кызым Бурул деген ушу кооперативден алган үй, ошонун үйүнө барып калып, үйүн көрүп, чачыла чачканын барып, үйүн көрүп, анан аябай кызыктым мен. Кызыгып, анан ишенич пайда болду да. Анан алдан көп нерселерди сурап алып, дагы аданда бул жактын номерин беришти мага, Бурул деген эжебиз. Келсем, Анар эже деген эже бар экен, аябай жакшы эже экен, мага аябай мотидо түшүндүрүп берди, башынан аяк. Ошону ойлонолу деп мен кетип калдым. 20 күндөн кийин го дейм, 20 күндөн кийин келдим, кайра точно ушуга отурам, ушу жерден үй алайын деп өзүм ниет кылып келип, анан 20 күндөн кийин ошо эмеге турдук. 2020 жылдын 25 декабрында турганбыз очередке. 2021-дин апрель айында 20-сында Анар эже чалды мага. Уже үй карай бергиле деп. Мен 6 айдын плюс-минусу деп айтылган. Очередиңер келет деп. Бизге 4 айга жетпей келди очередибиз. Туңгучтан алдык үйдү. Ал жакканы жаңы үй экен. Ошо ичин өзүбүзгө ылайыктап, өзүгө жаккандай кылып бүтүрүп алабыз деп алдык. Даяр үйлөрдү деле карадык. Ал жакта деле без ремонт экен. По-любому ремонт кылыш керек экен, бир сыйра өзүм жашаш үчүн. Ошо жакта өзүм ылайыктап жасап алыш үчүн. Өзгөчөлүгү ошол жаңы үй экен, мага жаккан жаңы үй экен. Квадратурасы да чоң экен. 48 квадратурасы. Ошо эксплуатациядан өткөн үй экен. Бул документациясын баары бүткөн. Элдер уже жашайт. Башында кооператив буга каршы болгон, бирок бардык эксплуатацияда берилгени үчүн уруксатын берген. Жазылганда 2 миллион 200 сомго жазылгам. Анын первоначальный взносун 550 000 сом банкка төлөдүм. Вступительный взнос деп коет экен, анын 4% аны кооперативке 88 000 төлөдүм. Ошондо айына 15 750 сом төлөйт экен. Анын 2 000 сому кооперативдин жашаш үчүн 2 000 сомдон ай сайын бөлүп турат экен, кошуп турат экен. Ошондо баары кошулуп 15 750 сом айына төлөп турат экен. Оформление өзүмдүн намына жазылды, бирок ал документ арестте турат экен. Качан биз 10 жыл бою ошол акчаны кутулмайынча биз аны ала албайт экенбиз, ошол. Анан кийин оформление бат эле бүтөт экен. Эртең менен башталат экен. Жаныбызда юрист жүрөт экен, бардыгын өзү кылат экен. Биз ошо тааныштырат экен, договорлор жөнүндө баарын окуп, өзүбүздүн макулдугубуз менен кол койдук. Ошо клиент сатып алуучу башында макул болгон жок, жумушу көп экен деп. Анан кооперативди уккандан кийин уже билип деле калыптыр, макулдугун берди. Бат эле оңой эле бүттү. Келечек кооперативге ишенсе болот экен. Башында мен да ишене албай коркуп жүрдүм ичи внутри. Анан кийин кайра тобокел кылайын кой деп акчамды төлөдүм. Ишенсе болот экен, баарын айтып кетем. Ишенип жана квартира төлөп жүргөндүн ордуна ошол эле акчаны ошол жакка төлөп, зато өзүңөрдүн үйүңөр болуп калат экен. Ошол эметкиле, келгиле, жазылгыла, үйлүү болуп калгыла.